Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге полицейская тачка деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчимин. Видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында Тревис жана Харрисон аттуу эки өспүрүм бала үйлөрүнөн алыстап ойноп бара жатышат. Тревис Харрисонду жакын жердеги токойго ээрчитип бара жаткан эле. Ойноп баратып жолдон жыландын ийинин көрүшүп, ал жака таяктарын чукулап да көрүштү. Көп өтпөй токойго да келишип, бир кезде токойдун ортосунда токтоп турган полиция унаасын көрүштү. Балдар полиция унаасы токойдо эмнеге токтоп турат деп таң калышып, акырындан жакындай башташты. Полициялар бизди көрүп турат деп ойлошуп, экөө тең полиция унаасынын жанына чейин чукулдап барып келишти. Бирок айланадан эч нерсе байкалбай, балдар унаанын жанына барып, унаанын ичинде эч кимдин жок экенин билишти. Тревис айдоочунун эшигин ачып, Харрисон болсо дароо эле унаага отуруп алды. Тревис унаанын үстүндө турган бөтөлкөгө Харрисондун көңүлүн буруп, азыр полициялар кайтып келет деп айтса, Харрисон аны укпай, бул жакта эч кимдин жок экендигин айтып, унааны башкарып кыялданып ойной баштады. Бир аздан соң Харрисон ал жерден унаанын ачкычын таап алып, дароо эле унааны от алдырып жиберди. Унаа от алып, эки бала сүйүнүшүп, Харрисон унаа башкарганды билерин айтып, унааны жүргүзүп жөнөдү. Өспүрүмдөр андан ары кыялданып, өздөрүн полиция элестетип айдап кетишти. Кийинки көрүнүштө биз мындан бир нече мүнөт убакыт мурун болгон окуяны көрөбүз. Дал ушул жерге Мэтч Кретчер аттуу Квинланд округунун шерифи келип токтоду. Ал унаадан сыртка чыгып, ичимдигин унаанын үстүнө коюп, бир азга айлана тегеректе карады. Андан соң кийимдерин чечип, унаанын арткы бөлүгүнөн бир адамдын өлүк денесин алып чыкты. Дароо эле колу буту таңылган өлүк адамдын денесин бир тараптуу көздөй сүйрөп жөнөдү. Бир топко чейин сүйрөп барып, жашыруун чуңкурдун үстүн ачып, сүйрөп келген адамдын бир бут кийими түшүп калгандыгын көрүп, артка кайтып барып таап келди. Андан соң жанагы адамды чуңкурга түшүрүп жиберип, үстүнө бир аз кумдан салгандан соң бир саамга чылымын чегип шашпастан отуруп калды. Бир аздан соң унаасын токтоткон жерге кайтып келип, унаасынын жок экендигин көрүп, эмне кылаарын билбей калды. Дароо эле чөнтөк телефонун алып диспетчерге чалып, менин рациям иштебей калды. Менин рацияман силерге бир нерсе угулуп жатабы деп сурады. Диспетчер эч нерсе угулбагандыгын айткандан кийин Кретчер дароо эле жанагы өлгөн адамды салып жиберген чуңкурдун үстүн бекитип, болушунча шашылып чуркап жөнөдү. Бул кезде Тревис Харрисонго да унаа башкарганды үйрөтүп, экөө алмашып, Тревис унаа башкарып бара жатты. Кретчер болсо шашылып кайдадыр чуркап баратат. Балдар тосмого туш келишип, бирок унаа менен дарбазаны оңой эле сүзүп чыгышып, чоң жолго чыгып алышты. Өспүрүмдөр андан ары жөнөшүп, Харрисон Тревиске унаанын ылдамдыгын дагы да көбөйт деп айтса, Тревис андай кыла албаарын айтып, экөө кайрадан орун алмашып, Харрисон унааны катуу айдап жөнөдү. Ал унааны түз айдай албай, ары бери чайпалып бара жатканда, карама каршы келе жаткан унаадагы аял полиция унаасын башкарып бара жаткан жаш өспүрүмдөрдү көрүп, өңүмбү же түшүмбү дегендей болуп, таң калып эле өтүп кетти. Бул кезде Кретчер жакын жердеги конушка жетип, бир унаанын эшигин ачканга аракет кыла баштады. Айнекти бир аз түшүргөн соң бут кийимдин боосун чечип, аракеттенип жатып, эшикти да ачып алды. Дароо эле эч кимге билинбей, унааны айдап качып жөнөдү. Жүрүп отуруп тыюу салынган жолго бурулуп айдап жөнөгөндө, дароо эле артынан полиция кубалап, Кретчер токтогонго мажбур болду. Убакыттан пайдаланып, дароо эле чөнтөк телефонунан диспетчерге чалып, рациясы иштебей жатканын айтып, чукул жердеги даректе шектүү адамдардын жүргөнүн айтып, полиция адамдарын жөнөтүүнү суранды. Диспетчер болсо дал ошол полицияга байланышка чыгып, берилген дарекке тезинен барууну талап кылды. Полиция айдоочуга эч жака жылбай ушул жерде туруп туруусун айтып, өзү берилген дарекке жөнөп кетти. Полиция кеткенден кийин айласы кеткен Кретчер унааны таштап качып жөнөдү. Кийинки көрүнүштө ушул эле аймактын тургуну болгон жанагы аял жолдогу тамактануучу жайлардын бирине токтолуп, ал жерге келген полиция кызматкерлерине өз көзү менен көргөн жаш өспүрүмдөрдүн окуясын кабарлады. Кретчер жөө жалаңдап чуркап отуруп, өз үйүнө жетип келип, кайрадан диспетчерге байланышка чыкты. Диспетчер Кретчерге жаш өспүрүмдөр полиция унаасын айдап качканы жөнүндө маалыматты айтса, Кретчер аны дароо эле четке кагып, андай жалган маалыматка ишенбегиле жана эч кандай чара көрбөй эле койгула деп койду. Анан да өзүнүн рациясы бузулуп, ар кандай үндөрдү берип жатканын айтып шылтоолоп, бардык полиция кызматкерлеринин 7-каналга которулуусун суранды. Эми бардык полиция кызматкерлери 7-каналга которулуп кеткен соң 6-канал бош калып, ачуусу келип турган болсо дагы менчик унаасындагы рациясын колдонуп, өспүрүмдөр уурдап кеткен унаадагы рацияга байланышка чыкты. Унааны айдап кеткен жаш өспүрүмдөр экенин билген Кретчер жумшак сөз менен байланышка чыгып, алардан жооп күтүп жатты. Бирок ага эч кандай жооп болгон жок. Анткени өспүрүмдөр бул кезде унааны жолдун жээгине токтотуп, унаанын ичиндеги ар кандай нерселерди алып ойноп жатышкан. Бир кезде Харрисон Тревиске бранжелетти кийгизип, аны курал менен атып көрмөкчү болду. Бирок бактыга жараша курал такыр эле атылбай койду. Анда Харрисон куралда ок калбай калганго деп ойлоп, унаага ок издегени жөнөдү. Ошол кезде Тревис тапанчаны чөнтөгүнө салып алды. Харрисон унаадан ок издеп жатып, рациядан чыгып жаткан Кретчердин үнүн угуп, аны билгенден кийин Тревис эми бизди билип калышты окшойт, бизди кармап ала электе мен кеттим деп жөнөй баштаса, Харрисон аны кайрадан токтотконго аракет кылып жатты.
жатты. Ошол учурда унаанын арткы бөлүгүнөн үн чыккандай болду. Өспүрүмдөр дароо эле унаанын жүк салгычын ачып жиберсе, ал жакта колу буту таңылган адам жатыптыр. Ал жакта жаткан адам дароо эле мени өлтүрбө деп кыйкыра баштады. Бир кезде көзүн ачып, курал кармап турган эки өспүрүм баланы көрүп, шерифтин жок экендигин билгенден кийин дароо эле эки баланы алдап, шерифтин кылмышкер экендигин айтып, ал мени өлтүргөнү жатат, мени бошоткула деп суранды. Харрисон менен Трезис өздөрүнчө ойлонуп көрүшүп, ал чын эле жакшы адам окшойт деп аны бошотмокчу болушту. Трезис унаадан бычак издеп таап барып, жанагы адамды бошото башташты. Бул кезде Кретчер үйүндө катылган наркотиктерди дааратканага төгүп, акчаларын жыйнаштырып үйдөн чыгып бара жаткан. Рациядан үн угулуп, унаасына чуркап жетип барса, Трезис сүйлөп жатыптыр. Кретчер дароо эле жаш баланы алдап соолап, мен силерди эч кандай камабайм, мен силерди үйүңөргө жеткиришим керек деп, алардын кайда экендигин сурай баштады. Трезис айланасындагы көргөн нерселерин айтып бергенден кийин Кретчер алардын кайда экендигин түшүнүп, Трезиске эч жакка жылбай унаанын ичинде отуруп турууну суранып, дароо эле ошол жака жөнөдү. Көрсө Трезис дагы жөн жерден байланышка чыкпаптыр. Аны жанагы чоң адам коркутуп, сүйлөшүп бүткөндөн кийин экөөнү арткы орундукка отургузуп камап салды. Андан соң өзү куралдарын көтөрүп, жашынганга жер издеп көрдү. Бирок эч кандай ылайыктуу жер жок болгондуктан унааны бир канча жерге чейин айдап барып, унаанын жанына бөтөлкөнү коюп койду да, алысыраак жерге барып жашынып, бөтөлкөнү атып көрдү. Эки жолу атып бөтөлкөнү сындыргандан кийин көзү жетип, унаага кайтып келип, азыр полиция келгенде бир да сөз сүйлөбөгүлө, эгерде менин жашынып турганымды айтып салсаңар, өзүңөрдү жана ата-энеңерди баарыңарды өлтүрөм деп катуу коркутуп салды. Ал адам кеткенден кийин Трезис чөнтөгүнө катып алган тапанчасын алып чыгып, азыр жанагы адам келсе аны атып сал деп тапанчасын Харрисонго берди. Көп өтпөй эле жанагы адам кайтып келгенде Харрисон аны атып салмакчы болуп, бирок андай кылуу туура эмес экендигин сезип, андай кылган жок. Бир кезде ал жерге Кретчер унаасын айдап жетип келди. Ал унаасын алысыраак токтотуп, колуна курал кармап, полиция унаасын көздөй басты. Ал эми жанагы жашынып турган адам аны атып салууга камданып турат. Бир кезде Кретчер бул жерде бир нерсе жайында эмес экенин сезип, унаанын аркасына өтө качты. Ал балдардын эч бир сөз сүйлөбөгөнүнөн улам, унаанын аркасындагы адам бошонуп кеткенин түшүнүп калды. Ал аңгыча эле арт жактан дагы бир унаа келип токтоду. Ал жактан баягы аял түшүп келип, "Мына мен силерди акыры таптым. Мен эч кандай жалган маалымат айткан эмесмин" деп унааны көздөй жакындады. Андан соң унаанын капталында жаткан адамды көрүп чочуп кетсе, Кретчер ал аялга "Мен полиция кызматкеримин. Бул балдардын атасы кылмышкер, мени жарадар кылып качып кетти. Унаанын ачкычы болсо жолдун аркы өйүзүнө ыргытып жиберди. Сиз ошону мага таап берип коюңузчу" деп сурана баштады. Анда ал аял дароо эле макул болуп, жолдун аркы өйүзүнө өтүп ачкычты издей баштады. Бир кезде куралчан жашынып турган адамды көрүп кыйкырып жибергенде, ал адам аялды дароо эле атып салды. Ошентип Кретчер менен жанагы адамдын атышы башталып, акыры экөө тең бири-бирин аткылап жыгылып калышты. Трезис менен Харрисон кечке чейин унаанын ишинен чыга алышпай, тапанча менен терезени атмакчы болушуп, бирок тапанча такыр атылбай койду. Эми тапанча менен терезени чапкылап жатышып, бир кезде ок атылып кетти. Акыры аткылап жатып терезени сындырышып, Трезис ал жактан чыгып кетип жатып, Харрисондун жарадар болуп калганын көрдү. Коркуп кеткен Трезис дароо эле унааны айдап шаарчаны көздөй жөнөдү. Эс учун жоготкон Кретчер өлбөй калып, өз абийирин сактап калуу үчүн кайрадан балдардын артынан кубалады. Ал караңгыда балдардын унаасына жетип келип, аларды сүзгүлөй баштады. Катуу коркуп калган Трезис жолдон чыгып кетпегенге аракет кылып баратты. Бир кезде Кретчер жолдо турган уйду сүзүп, жолдон чыгып кетти. Трезис андан алыстап жүрүп отуруп, акыры шаарга жетейин деп калды окшойт. Бир кезде диспетчер рациядан сүйлөп, Трезис дароо эле кайтарым байланышка чыгып, алардан жардам сурады. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, досторуңуз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.